туугандар, биздин сделкабыз аяктады. Чындыгын айтканда, дагы бир үй бүлө бактылуу мүнөттөрдү өткөзүп атат. Сиздерди үйлүү болушуңуздар менен куттуктайбыз. Берекесин берсин. Шүкүр байке, сиздер ошол процесске келгенче чейин кандай кыйынчылыктар болду? Кандай тоскоолдор болду? Кыйынчылык болгон жок. Bir жарым ай күттүк, эми күттүк. Үйлүү болуп калды эми, рахмат. Башта ишенбей, болот мекен, болбос мекен деп ойлонуштар болду. Ишенчтүү экен, ахыр жыйынтык болду. Үйлүү болуп жатабыз. Шүкүр байке, сиздер өзү Санкт-Петербургдан биздин кеңсебизге келген экенсиз, Средовскийге барып, тапып. Кандай бизди таап калдыңыз? Кандай ишенич жаралды сизде? YouTube'da көрүп, жернактарды үйлүү болуп атат, биз дагы алсак болот экен деп ошону көрүп, келип отурабыз. Келишим түзүп, арадан 1,5 ай өттү. 1,5 ай примерно күттүк да. Күттүңүздөр. Анан сиздер Красноярский шаарынан алдыңыздар. Красноярскдан алдык, өзүбүз Питерде туруп, о жерде иштеп, мына Красноярскта үйлүү болуп жатабыз. Урматтуу туугандар, көрүңүздөр, Санкт-Петербург шаарында иштеп, эмгектенип жүрүп, бирок Красноярский шаарынан алыптыр. Болгондо 3 бөлмөлүү батир 48 квадрат метрге. 5 кабаттын 4-кабатында жашашат экен. Ошол менен биз чын жүрөктөн KG жалпы жамаат менен куттуктайбыз. Шүкүр байке, ошол үйдө өнүп өсө бериңиздер, жакшы күндөрдү өткөзөңүздөр. Рахмат. Кандай кыйынчылыктар, тоскоолдор болду? Туугандардан же болбосо тааныш билиштерден? Эч кандай кыйынчылык болгон жок. Айтпадыбы сиздерге туугандар, албай эле кой, ишенбей, андай-мындайлар болду? İşte. Андай болот экен, кичине нирускилерге бербейт, Кыргызстан жараны алыш кыйын деп ошондой айткандар болду. Алса болот экен, официально иштеш керек экен, официально. Эми ошондой адамдарга кандай сунуш айтып элеңиз? Сиз алса болбойт, нирускилерге берсе болбойт, жалпы эле ошол СНГ жарандарына алса болбойт деген мекенештер. Главный официально иштесе, мына кече недвижимостьке кайрылса алып берет экен. Ооба туугандар, мекендештер, эгерде сиз расмий түрдө иштеген болсоңуз, эч бир кыйынчылык, тоскоолдук болбойт. Өз турак жайыңызга ээ болсоңуз болот. KG недвижимостьтин жалпы жамааты сиздердин кызматыңыздарда. Муслим ажы, жана Шүкүр байке, сиздерге таанып этем. Муслим ажы, ошол кыйынчылыктарды сиз мындайча айтканда үйдүн ээси сиз болдуңуз. Анан ошол бардык документтерди сиз чогултуп, сиз официально иштеген үчүн ошол батирдин ээси болдуңуз. Ошого кандай кыйынчылыктар болду? Канча убакыт кетти сиздин ой максатыңыз менен? Анан канчалык сиз пландаштырдыңызбы? Ошол боюнча кичине маалымат берип кетиңиз. Негизги осы документти отправить кылып күйөөм барды офиске и договорить кылды. Кандай документтер керек деген чоңойтуп биз менге айтты, мен айтты иштеги данные и трудовой договордан. И руководителем я поняла, что действительно там работаю, такой документ заявление получила и отправила им. И они говорили, что 2 недели мы подождали от банка, чтобы одобрение. 2 недели подождали. И все, они одобрили нам кредит. И месяц-полтора, наверное, искали дом и получила. Ошол сиз издегенде квартиралардын канчасы квартираны карадыңыздар, көрдүңүздөр? Канчасы жакты, канчасы жакпады? Жакканы 5-6 болду. Там просто документально не получилось. Там несовершеннолетний, получается, эгасы. Поэтому и еще там, где мы получаем дом Красноярский, там нет банка, которыми нам одобрили. И поэтому получилось, которые нам одобрили, и это эгасы көңгені шүйет болды. Шүйет думдау. Урматтуу мекендештер, эгерде биз юридик алып жактан баардыгын текшерип беребиз, эгерде баары жакшы болгонсо алып бергенге аттанабыз. Эгер документи туура болбосо, анда биз сиздер менен биргеликте башка квартира издейбиз. Ошондуктан мухлис эжелерге ушундай кыйынчылыктар болуп, жаккан үй туура келбей, бирок азыркы үйлөрдө жакты азыркы үйлөрдө. 3 комната экен. Нормально. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир ошол мекендештерге үйлүү болушун биз дагы тилектешпиз.
байқұстар жаңағы жаңағы қыздарда сөз бар ғой, үйің болса құт кіресің, құт кіре берсін, сіздерге құттан кіре берсін. Оригинал Айвыз. Кече нетижесinde роликтарын көріп, мұны қалайлық деп үйірмелі болып отырамыз. Санар Эджені біз роликтарын көрдік. Şu, ben karasalar borot ekin, çeşitli ekin. Ишенбек YouTube каналдан артып келген қонақтарымыз азыркы учурда өз турак жайына ээ болду. Ошол куттуктайбыз. Haydi rahmet sizlere, canın iyi